Ошол жактан караганда демек мен үчүн ислам финансы бул динимдин бүтүндүгү. Жалпы ислам финансы дегенде туура үйрөнүү, туура колдонуу. Бирок бул материалдык маселе илгери деле болгон да. Ооба, эмнеге дегенде адал ырыскыны бул дүйнөдө силер адал ырыскыны талап кылгыла деп атат. Жума күнү жума намазын окуганыңардан кийин, жума намаздан кийин ошол кайра соода сатыгыңарга кеткиле деп атат. Алла таала Куранда айтып атат. Сиздер кредитти адалдаштырып кое атасыздар депчи. Ошондо кредитти биз адалдаштырганбайбыз. Алып туруп эле муну исламский деп койсо эле исламский болуп калбайт да, кечиресиздер. Жанагындай кредитти жөнөкөй кредит деп айтабыз го. Ислам банкынын эмне кереги бар? Ислам банкынын кереги жок. Бири-бирибизден акча алып эле биз иштей беребиз. Эң жакшысы ошол эч кимге карыз болбой жашоо. Бул жашоодо эч кимге карыз болбой өтүп кетүү. Илгери зекеттен башка салык салбай эле мамлекеттер, мусулман мамлекеттер күчтүү болгон. Бүгүнкү зекет согулса деле тыйын жетпейт. Зекет берген малдан береби, эмнеден берет, колунда бар товардан береби, эмнеден берсе дагы ошол бар байлыгын сактап коет деп айтат. Ушул теманы мындай ачышыбыз керек да. Диний эле тараптан эмес, сиздер баягы диний тараптан ачып берсеңиздер, биз ошол коллегалар чакырсак, мүмкүн биз экономик финансылык тараптан. Ассаламу алейкум, достор. Бүгүн биз дагы бир чыгарылыш кылалы деп чечтик. Бүгүнкү биздин коногубуз сыйлуу конок. Бул Марс устаз Ибраев. Бул кишинин убактысына, жумуштарына карабай, бүгүнкү күнү көптөгөн маселелерине, ислам каржылоосу, ислам экономикасы, дүйнө маселелерине тууралуу тиешелүү деп коеюн. Көптөгөн суроолор жаралып көбөйүп атат. Ошол себептен бул кишини атайын биз чакырып келдик. Кудай буйрса, сиз кош келипсиз. Сизге чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун. Бүгүнкү күнү биздин маектин форматы өз негизи жай эле. Жай формат, диалог, сүйлөшүү, баарлашуу. Бүгүнкү абал кандай, эмнеге баратабыз, кандай бир баскычтар өтүп атабыз деген маселелердин бири да. Ошол себептен мен биринчи суроом болот эле. Устаз, биздин негизги темаларыбыздын бири бул ислам каржылоосу, ислам финансы, ислам экономикасы. Негеден өзү билесиз, биз дагы ошо көп жылдан бери ушул тармакта эмгек кылабыз да, анан ушул нерсени элге көбүрөөк жеткизели. Көбүрөөк мындай бир маалымат берели деген ниеттерди коюп келатабыз да. Анан азыркы күнү эми соц тармак башка жакка да чыга баштадык, көбүрөөк маалымат бере баштадык. Ошол себептен мен биринчи суроом ушул болот. Ислам каржысы сиз үчүн эмне? Рахмат. Бисмилля. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Мээримдүү жана ырайымдуу Алла тааланын исминен баштайын. Жалпы көрүүчүлөргө Алланын саламы, тынчтыгы болсун, сизге дагы, командаңызга дагы. Алла ыраазы болсун чакырганыңызга. Эми негизги мыкты бул жаатта адис болбосом дагы, канча жылдан бери ушул жаатта кызыгып жүрөбүз, аралашып жүрөбүз. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо сурооңузга төмөндөчү жооп бергим келип атат да. Дин негизи эле 3 бөлүктөн турат деп айтабыз. Жалпы эле дин эмес. Бул биринчиси иман, экинчиси ислам, үчүнчүсү ихсан деп айтылат да. Иман деген бул Кудай Тааланын бар бир экен деген, ахирет күнүнө, тагдыр жана башка китептер жана пайгамбарлар жөнүндө окутула турган илим. Бул өзүнчө терең, бул биринчи баскыч болуп эсептелет. Ким ушул эшик аркылуу кире турган болсо, демек адам чыныгы имандуу инсан болот. Жанагы арам адал маселелери, сооп, күнөө маселелеринин баары ошол этаптан өтүш керек болот. Андан өтпөгөн инсандар канчалык деңгээлде сооп экен, бул күнөө экен, бул тигиндей экен, мындай экен десе деле, ал эмне болбойт, кыяматта өтпөйт Алла тааланын алдында. Экинчиси ислам, бул жашообуз, практикалык жашоо дегендей. Аны намаз, орозо, зекет, хаж жана башка. Жана сиз суроо берип аткан ислам каржы муамелат деп айтабыз, мамиле маселеси бүтүндөй эрежелерди өз ичине камтыган бир чоң бир бөлүк турат. Бир медицина тармагында изилдеген инсан, медицина тармагында адамдын чачтын башынан баштап тапанына чейин, таманына чейин, тырмактарына чейинки дейли, бүтүндөй органдарын бир адамдын билүүсү ошол жаатта эң мыкты адис болуш абдан кыйын маселе. Өзүңүз билгендей эле. Бир окулист болуш үчүн, же лор болуш үчүн адам 7 жылын берип атат да, 10 жыл, балким 15 жыл, 20 жылын берет. Ошол эле адам бөйрөктүн, ошол эле адам боордун жана жүрөктүн башканын кардиолог же башка боло албайт, кыйын. Өздөрү деле айтат, үстүдөн маалымат алышы мүмкүн. Ошондой эле ислам фык ааламы дегендей өзүнчө бир чоң бир аалам бар, илим чордону. Ибадат бөлүмүнөн эле турбайт да, бул мамиле бөлүмү бар. Ошонун катарында муамелат дегенде соода сатык, финансылык мамиле бөлүмү турат. Бул бөлүм абдан кенен бир бөлүм. Буга дагы ар кимисинин, ар бир инсандын дарамети жетпей калышы мүмкүн. Окуган болушу мүмкүн, түшүнгөн болушу мүмкүн ошол учурдагы жерлерде. Бирок аны жашоого сүмгүп кирип,
практикада кантип колдонобуз деген жерине келген учурда көп эле инсандар муну түшүнө бербеши мүмкүн. Ошон үчүн мен үчүн ислам финансы, үчүнчү жанагы ихсан деген нерсе бул сиз менен биздин кулк мүнөз маселебиз. Эми бирөөсүз болбойт. Исламсыз дагы калган маселелер дагы болбогондой эле, кыяматта деле бул дүйнөдө деле ыймансыз деле калган экөөнүкү орундалбагандай эле, адеп ахлаксыз дагы намаз окусаң деле, ыймандуу болсоң дагы кыяматта эсеп кылсаң оор экендигин айткыбыз келет да. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы соодагер, чынчыл соодагер деп айтып атат да. Бизнеске аралашкан, соодасын мыкты аткарган, аналитикасы мыкты болгон, пайдасын гана көздөбөй, шериктештикти жараткан Алла Таала да кылып, шеригин кылып, кайрымдуулук кылып инсандардын да муктаждыгын ойлой билген мыкты соодагер кыяматта шейиттер менен пайгамбарлар менен бир болот деп атат да негизи. Ошол жактан караганда, демек, мен үчүн ислам финансы бул динимдин бүтүндүгү. Жалпы ислам финансы дегенде туура үйрөнүү, туура колдонуу. Балки мен соодагер эмесмин, бирок мен ислам каржы жагынан маалыматка ээ болушум керекпи? Ооба. Кандай эле бир мугалим бүтүндөй илимдерден маалыматка ээ болушу керек болгон болсо, бир врач, доктор бүтүндөй жалпы медицинадан маалыматка ээ болуш керек болгон болсо, мен да бир теолог катарында, диний инсан катарында мен ислам каржы жааттыдан дагы маалыматка ээ болушум керек финансы. Өзүм соодагер болбосом дагы мисалы, финансылык сабаттуулук менде болуш керек. Ошон үчүн менин жашоомдо алданбашым үчүн, алдабашым үчүн бирөө жагымда, жана башкаларга пайдалуу болушум үчүн, акча менен мамиле кылып аткан инсандарга колдон келсе жардамчы болушум үчүн, могу жерде арам чегинен өтүп баратасыз, могу жерде адал жолдо эле жүрөсүз, могу жакта мындай кылсаңыз дагы көбүрөөк, эки эсе көбүрөөк пайда тапсаңыз мүмкүнчүлүк бар, шериктешик деген нерсе, партнерство деп айтабыз, башка деген нерсе бар деп жол көрсөтүшүм үчүн мен үчүн ислам каржы, ислам финансылык деген нерсе бул динибиздин толтура бөлүктөрүнөн, эң негизги бөлүктөрүнөн бири болгон бөлүгүн үйрөнүү деп билем. Жашоомо мен үчүн керек деп билем. Бул жаатта мен изилдөөчүмүн, талип деп айтабыз муну, студентмин дегенде, окуучумун керек болгон болсо. Менден күчтүү устаздар бар, менден күчтүү дүйнөлүк деңгээлде аалымдар бар. Алардын баары башыбыздын үстүндө орду бар. Ошон үчүн бул жаатта мүмкүн болушунча эмгек кылуу, мүмкүн болсо салымымды кошуу, адалдоо, мүмкүн болушунча адал нерсени элге туура жеткирүү дагы менин милдетим деп түшүнөм. Ошондо мусулман адам бир гана ибадат эле маселелер эмес, намаз, орозо, зекет жана башка парыздардан сырткарда биз мындай экономика, финансы, мындай жөнөкөй тил менен айтканда оокат кылуунун дагы бир адал тарабын карашыбыз керек экен дейсиз. Ооба, эмне дегенде адал рызкыны бул дүйнөдө силер адал рызкыны талап кылгыла деп атат. Жума күнү жума намазын окуганыңардан кийин, жума намаздан кийин ошол кайра соода сатыгыңарга кеткиле деп атат. Алла Таала Куранда айтып атат да, мисалы. Ушулардын баардыгы жөн эле бир нерсе эмес да. Же болбосо мен ошол эле учурда менин сөзүн айтып кетейин, фукахалар деп коет, аалым устаздардын сөздөрүнөн мен жахиле би ахли заманихи фаху жахилун деген сөз бар да. Кимде ким эгерде заманынын, доордун деп айтабыз, кылымдын, азыркы учурдун, мындай айтканда абалынан маалыматы болбосо, бүгүнкү замандын талабы көп да. Ибадат дагы бар, мамиле дагы бар. Бул жерден 21-чи кылым, материалисттик кылым, капиталисттик системанын эмесинде жашап атабыз, доордо жашап атабыз. Ар бир нерсени кээ бир биз эмес, сиздер эмес, балким дүйнө айтып атам, кээ бир көпчүлүк инсандар ар бир нерсени салыштырганда материалдык нерсе менен салыштырып калдык. Мисалы үчүн бир инсандын кадырын дагы керек болгон болсо материалдык байлыгына жараша кадырлуу же кадырсыз экендигин өлчөп аткан заманда жашап атабыз. Ошон үчүн ошол заманынын абалын түшүнгөн адам ошол доордун мыктысы. Түшүнбөгөн адам ошол доордун жахил караңгысы дейт. Бирок бул материалдык маселе илгери деле болгондо. Бул бүгүн чыккан жок. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын доорунан бери келе жаткан маселе. Жана сиз менен биз угуп жүргөн, мамилелешип жүргөн, сиз өзүңүз да күчтүү мына ислам финанс боюнча адиссиз. Бул жаатта Алла разы болсун, эмгегиңиз зор. Өзүңүздөр дайыма айтып келе жаткан ошол эле мурабаха, ошол эле мудараб, ошол эле карда хасан жана башка терминологиялык немелер да, жана мушарака деп айтабызбы. Ушул эми мындай караганда мунун өзүнүн котормолору бар, ооба бар, котормолору бар. Ошол котормолор, ошол нерсенин үстүндө иштеп атабыз. Мунун маңыздуу, маанилүү экендигин билебиз. Бул деген нерсе бүгүн эле чыгып калган жок. Кече күнү эле 1970-жылдар же 60-жылдарда чыгып калган жери жок. Бул пайгамбарыбыздын учурунан бери келе жаткан финансылык каржы мамиленин аталыштары. Бири-бири менен мамиле болуш керек да. Мисалы үчүн соода саттыкта түрлөрү көп да. Соода саттыкта мен саттым, анан алдым эле маселеси жок да. Кээ бир учурда дүңгүнөн алуу бар, дүң дегенде оптом алуу бар. Кээ бир учурда мен акчам жетпей калат, бирок ошол эле чоң товарга ээ болгум келет. Аны мен бирок бөлүп төлөгөнгө ыраазы болот. Бирок ошону кантип алуу жолдору барбы шариятта? Буга жооп десе ооба бар. Пайгамбардын учурунан бери келген нерсени бүгүн 20-21-чи кылым айтып атам, дагы айтам. Замандын шартына жараша, жахил болбой, караңгы болбой, шартына жараша бүгүн
уламаларыбыз, алымдарыбыз 60-жылдардан, балким 1900-жылдын баштарында эле болгон негизи. Башталган банковский дело деп коет го, Исламик банк деп айтабызбы, ислам банк системасы дейбизби, банкачылык деп айтабызбы. Эми банк илгери байтүл-мал болсо, илгери бул нерсени пайгамбардын учурунда, халифалардын учурунда байтүл-мал деген атайын казначей деген сыяктуу болгон болсо, казна деп айтабыз. Бюджеттик болсо, ошол жерден кайрымдуулугу, ошол жерден балким ишкерлерди колдоо, мисалы үчүн да, ар кандай бир эмеде, мамилелерде, партнерство деп коет, шериктештик маселелеринде жардам берүү болгон болсо, бүгүнкү ошол нерсенин ордун банктар орун ишке ашырып атат. Эми кимде ким Кудай Тааладан акысын берип корккон болсо, такыбалык кылган болсо, такыбалыкты биз бир сырткы келбетке гана мындай образдуу же сүрөттөгү такыбалык эмес. Бул чын дилден, мисалы үчүн мен ар бир тыйыным туура эсеп менен табылып атабы, туура жол менен табылып жатабы, арамга аралашкан жокпу, шектүү нерсе жокпу деп мындай ушунчалык кылдат караган такыбалык да. Ким кылдат караган ушундай такыбалык менен жүрө турган болсо, Алла Таала мага эшиктерди кенен кылып ачат деп. Кандай эшиктерди? Рызык эшигин ачат, берекет эшигин ачат, ошол эле бул дүйнөдөгү ийгилик эшигин ачат. Ал эми кимде ким арамдан баш чыкпасачы, арам нерселерди ылгабасачы, арам деген бир эле чочко менен арак эмес да. Бүгүн арам деген нерсе салыштырмалуу өкүмү арам болгон толтура нерселер бар да. Туура эмес жолдор менен, ошо паракорчулук менен тапкан акча тыйындар, ошол эле ачык эле сүткорлук деп аткан проценти деп аткан нерселер менен алган тыйындар, нерселердин бардыгында ондогон, балким жүздөгөн хадистер бар. Ошол эле рибанын эле 60тан ашык түрү бар деп. Түрү абдан бар. Ошондой да туурабы? Ушунчалык көп түрлөрү бар бүгүнкү күндө. Ал эми элестетиңиз, бүгүнкү заманбап акыркы 2 кылым, 200 жыл деп айтайлы, акыркы 100 жыл деп айтайлычы. Ушунчалык мындай дүйнөлүк жактан өнүгүү, прогресс жылы болуп атат да, кылым болуп атат да. Бул күнгө чейин балким адамдар айга, космоско чыккан жок да. Мисал дейли, адамдар макро жана микро экономикалык немелерди ойлонгон жок. Нанотехнологиялык ийгиликтерди баягында жаратуу рухуна ээ болгон жок. Ооба изилдешти, медицинаны изилдешти, ата-бабаларыбыз, Ибн Синалар, Берунилер, ошол астрономиялык эмелерди изилдешти жакшы эле. Бирок ал нерсенин практикалык жашоосу 19-20 кылым деп айтайын, 20 кылым менен 21 кылымга туш келди да. Анда биз адаптация болушубуз керек бүгүнкү күндө. Кантип адаптация болобуз бул нерселерге? Ошол нерселерде рибанын балким 60тан эмес, андан да көп түрлөрүнө бүгүнкү күндө балким жол ачылып калды. Неге? Бүгүн ошол эле бир эле биржадан алыңыз, бир эле криптовалюталардын эмесин караңыз, мисалы үчүн да. Суроолор көп, чын. Абдан көп суроолор көп да. Ар бир нерсени адалдаштырса болобу деген нерсе, эми арамды адал калбайсыз. Бул имандан чыгат инсан, мисалы да. Бирок бир мисалы эле бир эле ошол мал жандык турат, уй турат, кой турат. Анан ошол эле дагы бир мал кой турат да. Мисалы үчүн бирөөсү бисмиллаху деп союлуп атат, адал болуп атат. Экинчиси жөн эле союлуп атат да. Бирдей эле бир эле кородон чыккан эт, бирөөсү арам, бирөөсү адал болуп атат да. Ошондой бүгүнкү күндө адалдаштыра турган, жеңил боло турган толтура маселелер бар болгон болсо, эмне үчүн буну ойлонбойлу? Эмне үчүн ал тармактарга кирбейли? Эмне үчүн ал тармакты мындай дүйнө элдери дагы түшүнүп, мусулман эместер дагы мунун кызматынан көрсө болбойт деген нерсени айткым келип атат. Бүгүн мусулман эместер билесизби, алдыда курбан айт деп атпайбы? Курбандыктын эттеринен жегенди жакшы көргөндөр бар. Мусулман эмес болуп туруп курбандык сойсом мен деле соет элем деген, мен өзүм көзүм менен көргөн Корей, Орус улутундагы, Бишкекте эле ошол бир туугандары бар, мына мекендештер бар. Эми жок десең сен эме болот. Эми курбандык ниетине кабыл болбошу мүмкүн Алла Тааланын алдында. Бирок ал ниет кылып курбандыкка деп берип атат да. Сойгон мусулмандар соет аны. Ошонун атынанбы Аллах хидаят берсин деп соёбу. Ошондой эле бүгүнкү күндө банк системасында, банктык бир эмеде ишмердүүлүктө дагы мен каалайт элем, толук исламдык банктар көп болсо деп каалайт элем. Терезелерге караганда. Эми ал дагы келе атат да, буюрса. Акырын-акырында болот. Ошон үчүн бул жаат мен оюмча мындан ары деле эми там-таң баскан баладай өнүгүп атабыз, башындабыз. Алдыда көп жылдар бар. Көп жылдар кылымдар өмүр жетсин, береке берсин, баары сиздерге да, баарыбызга. Кыяматка чейин балким бул абдан сонун абалды алат. Эмнеге дегенде адамдын ичине кире турган нерсе адал болуш керек. Ошондо мына өткөндө да мен бир-эки мындай айтканда баарлашкан адамдар менен бир талкуу кылдык. Кээрлер чыгып атат, ошол сиздер кредитти адалдаштырып коюп атасыздар депчи. Ошондо кредитти биз адалдаштырганбайбыз. Биз эмес, биз деп атам мен, баягы устаздар, сиздер адалдаштырбайсыздар, биз баягы кызматкерлербиз да. Бирок ошого альтернативдүү продуктыларды чыгарып атабыз. Ал чыккан, ошону ишке ашырып атабыз десек болот. Мен ошону дагы айтып кетем. Дагы малдан мисал келтирип атам, эттен мисал келтирип атабыз. Макул, халал стандарт деген түшүнүк кирди, Кыргызстанга деле кирди, бул дүйнөдө бар бүгүнкү күндө. Колдон келишинче ар бир жеген ичкенибиздин баарын көзөмөлдөгөн атайын тараптар. Бүгүн муфтиятыбыз да бүгүн абдал бөлүм ачылган.
адал бөлүмдө тыкыр карап атат, көзөмөлдөп атат. Ар бир кошулган нерсеси бир эле эт эмес да, бир эле арак, чочко эмес да. Эми ошондой нерселер бар экен. Бул бүгүнкү күндүн реалдуулугу экен. Ал нерселерди бүгүн современдүү деп заманбап тил менен айтабызбы, же мындай тил менен айтабызбы, терминологиялык эмес. Болбосо аракет да, бул деле бир ибадат да. Адамдарды арамдан сактап калуунун өзү бир чоң бир ибадат да. Чоң бир даават бул чакырык деле. Кээде даават десе бир гана тил менен даават деп ойлойт да. Жок, даават деген кээде олтуруп жүрүм турум менен, мамилеңиз менен. Кээде мисалы үчүн дурус сонун бир бизнес кыласыз, алдабайсыз, эч кандай бир махинация жок дегенде, шариаттын негизине ылайык мамиле кыласыз, адеп аклагыңыз менен. Чоң эң мыкты даават. Ошондой эле бүгүн каржылык жаатта дагы бар, кээ бирлери окубагандар, билбегендер. Инсан билбеген нерсесинин душманы болот дейт. Ошон үчүн кээде шариаттык маселелерди сүйлөгөндө, урматтуу бир туугандарга да айтып атабыз, мекендештерге дагы, башыңыздарга конуп турган куштай көрүшүңүздөр керек деп айтам. Башта куш, муну менин сөзүм эмес, уламалардын, устаздардын сөздөрү. Башыңарга куш конуп тургандай мамиле кыла дейт. Куш кыймылдатсаң учуп кетет го. Анан шариатты мен деле билем, окуп алганмын. 3-5 баянды угуп алган YouTube'дан же башкадан. Анан ошо менен эле барып маалыматым меники толду деп туруп фатва бере бербеш керек. Же болбосо бирөөнү биротула арамга чыгарып, бирөөнү капырга чыгарып, бул эч кандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө да, образына жашоо таштап кеткен сүннөтүнө туура келбеген нерсе. Бир чыныгы бир мусулмандын образына туура келбеген нерсе. Колдон келишинче ислам каржылык немеси алып туруп эле муну исламский деп койсо эле исламский болуп калбайт да, кечиресиздер. Жанагындай кредитти жөнөкөй кредит деп айтабыз го, жөнөкөй банктарда кредит алып туруп эле бул исламдык каржы система болгон деп атын атап, жашыл свет менен кылып, ай жылдыз кылып, же болбосо же бир исламик бир атты коюп койсо эле адал деп калбайт да. Мунун ичинде артында канчалаган эмгектер, мисалы үчүн мына улуу аалымдар, имамдардын мисалы дейли да. Мына атайын заманбап кадай муасара фикхия деп коет. Атайын фикх маселесинде, каржылык маселесиндеги заманбап фикхи маселелердин жыйындысы болгон китептер. Аалымдар өмүрүн берген буга. Чоң аалымдар, устаздар. Эми бул дүйнөлүк деңгээлдеги аалымдардын ушундай фатва бир эмесине таянуу бар экен. Анан 2-3 адам чыгып элечи муну харам десе харам болуп калбайт да. Ошон үчүн каржы, ислам каржысы өзүнчө чоң бир илим. Кредит деген нерсени акчаны алмаштыруу, өзүңүз билгендей эле, акчаны акчага сатып албайбыз биз. Жөнөкөй банктардык системада балким ошо финансылык нерсе менен бар бир нерсени акчанын күчүнө таяп туруп алуу бар, берүү бар дегендей. Ислам каржы бир эмесинде мүмкүн болушунча инвестиция бир эме кылып, анын бизнесин өрчүшүнө, өнүгүшүнө, же болбосо товар аркылуу бир эме кылуу бар, бизнес алмаштыруу бар. Ошон үчүн мурабаха дейбизби? Бул түрүн түшүнбөй туруп бүгүнкү күндө мурабаха харам деп айтыш, мурабаха болбойт экен деп айтыш, бул диндеги бар термин. Муну бүгүн мен ойлоп тапкан жокмун, же сиз ойлоп тапкан жоксуз да. Бул мына фикх китептеринде мурабаха деген тема бар. 14 кылым мурда, 10 кылым мурда, 7 кылым мурда Абу Ханифа рахматуллахи алейхтен чейинки эмелерде да хадистерде келгендей нерселер бар. Эми бул нерселерди бүгүн көздү жумуп койсок эле жок болуп калбайт да. Ошол нерсенин банкка канткенде заманбап эмеге алып келе алабыз деген жолун бүгүн издеп атабыз. Менимче бул буюрса жакшы бир инсандарга сонун бир пайдалуу болот деген ишенимдемин. Өз негизинде ошол кээ бир биздин бир туугандар харам деп илими деле жок, мен дейле карапайым эле мусулман дейин. Ошол эле убакта мындай экономика, финансы жактан деле илими жок. Бирок бат эле чыгарып коюп атат да. Эмне дегенде, менин оюмча ошол сиз айткандай финанс грамотность деп коет өзүчү. Уровень финансовой грамотности ар бир өлкөдө каралат да. Элдин ошо каржылык, финансыга болгон, экономика болгон билими, грамотности, кат сабатсыздыгы канчалык жоюлган, кайсы уровеньде деген. Бизде ошол өз негизи СНГ өлкөмүндө, ошол эле биздин Орто Азияда деле көп чоң мындай тепкичтерде эмеспиз да, ачыгын айтканда, азырынча. Мүмкүн ошол да мындайча айтканда таасирин берип атат да. Анан бул жерде бир нерсе айтып кетет элем сизге. Баягы мен бир 5-10 жыл мурда иштеп жүргөндө ошол мусулман бир туугандар менен, досторубуз менен сүйлөшүп калдык элек. Кээ бирлери айтты эле да мага, ислам банкынын эмне кереги бар? Ислам банкынын кереги жок. Бирин-бирибизден акча алып эле биз иштей беребиз. Кандай сон? Соода саттыктарды кыла беребиз. Мен айткам, макул, кылыңыздар. Карыз албай койгон, адал болсо да карыз албай койгон жакшы да, туурабы? Бирөөгө муктаж болбой койгон жакшы да. Адал болсо да. Эң жакшысы ошол, сиз айткандай, эч кимге карыз болбой жашоо. Бул жашоодо эч кимге карыз болбой өтүп кетүү. Карыз деген нерсе динде барбы, жокпу? Бар. Карыз бергиле, карызды бергенден кийин жеңилдеткиле, ичине убакыт таанып бергиле деген бар. Колдоңузга кечип койгула деген жер бар. Бирок ар бир эле ошо эр азаматтардын колунан келе береби ушул нерсе? Мисалы үчүн мен миллиондогон үй алганга муктаждыгым бар. Мен ал эмес, бүгүнкү күндө ушунчалык деңгээлде бир тууганга жардам бербей турган заманда жашап атабыз. Ишене албайт.
Карыз берип туруңуз, 10 миллион сом берип туруңуз. Мен үй алып алайын, 10 жылда кутулуп берем десе, ошол нерселерди 10 жылда дегенде, 10 жыл дейт, 10 жылда ким бар ким жок дейт да. Ал эми бүгүн бул шарттарды бүгүн кайсы бир ошол дос, бир тууган же башка бирөөдөн сурап атабыз да. Ошол өкүмүндө болгон биримдер, бул эми банк болобу, бул бир фонд болобу, вакыф болобу билбейм. Бул балким казна болобу, казналык бирим болобу. Ал бүгүнкү күндө казна деген жок экен андай нерсе. Анан бул чыгып аткан болсо, аны адал жолдор менен берилип аткан болсо, кандай сонун нерсе адамдарга кызмат кылып атат деген маселе. Сахих Муслимде келген хадис бар. Пайгамбарыбыздын айткан хадисинде даун нас ярзукуллаху ба'духум ан ба'д. Инсандарды тим койгула. Адамдар бири-биринен финансылык жактан, соода сатык жагынан да пайда көрсүн дейт. Демек соодага эшик ачылат пайгамбарыбыз. Тим койгула деп. Адамдар пайда көрсүн, бири-биринен пайдалансын, бул товар сатсын, ал дагы байысын. Байыса зекетин берет, байыса садакасын берет, муктаждарды карайт деген маселе. Биз ислам банк дегенде эле кайрымдуулук фонддой көрөт окшойбуз. Негизичи мен муну дайыма көрөбүз. Бекер бериш керек. Эч нерсе кошулбаш керек. Процент деген нерсе бул үстөк деген нерсе эле эмес да. Процент таптакыр башка маселе. Ал жерде сүткорлук деген таптакыр башка маселе. Түшүнбөйт экен адамдарыбыздын эмесинде көп эле айтып атабыз. Бир ууч буудайды сен 1,5 ууч буудайга алмаштырып атасың. Убактан. Мына ушул харам. Эми мисалы үчүн 1 килограмм курманы берип атасың дагы, сен мага ушуну бир айдан кийин 1,5 килограмм бул бересиң деп атасыз. Бир эле түрдөн. Бул харам. Бул ушул сүткорлук. 10 миң сом берип атасыз мага. 11 миң сом болуп кайтарып бересиз деп айдын аягында деп атасыз. 1000 сом кошуп атасыз айына. Же болбосо 1 жылына, билбейм канчасына. Ошол көргөн эме бул харам. Бул ушул мурабаханын эч бир рухуна түшкөн элек. Процент деген мына ушул. Экен, бул хадисте да келген, бул пайгамбарыбыз муну ушуну айткан экен дейт да. Айткан, буудайды буудайга, арпаны арпага, курманы курмага, алтынды алтынга, күмүштү күмүшкө, бир түрүнө үстүнө үстөк кошуп сатпа кылып да. Бул харам болот да. Бул ушул сүткорлук, анык нак сүткорлуктар, бир түрлөрүнөн бирөөсү. Деп атса, анан биз бүгүнкү күндө сиз айткандай маалыматтын жоктугунан, караңгылыктан, окубагандыгыбыздан көп нерселерден мен эге мисалы үчүн медицина тармагында, бизнес тармагында деп айтайын, кээ бир маселе түшүнбөгөн болсом, мен ал маселеде болот, болбойт, харам же адал деп айта албайм да. Эмнеге? Мен түшүнбөйм себеби, окуган эмесмин да. Чындап айтам, моюндайм. Ошол эле медицина тармагында мен эч нерсе деп айта албайм. Инженерия тармагында эч нерсе деп айта албайм. Бүгүнкү күндө бар да андай толтура. Ошол эле мелиорация тармагында эч нерсе деп айта албайм. Дыйканчылык тармагында, мал чарбачылык тармагында деле кээ бирки биздин мыкты мал чарбачыл инсандарыбыз бар. Ошолордун билгениндеги нерсени билбеген үчүн ошол тармакта, ошол темада сөз кылганда мен унчукпай калам. Бул негизи эмнеге динибиздин үйрөткөн нерсеси ушул. Билбеген нерсени унчукпа, билет дегендерди көрсөтө бербе. Биз бүгүнкү күндө баардыгы дебейин көпчүлүгү илимдүү болуп калды. Кайсы мааниде айтып атам? Бул түз мааниде эмес, кыйытма мааниде айтып атам. Баардыгы динди калчайт, баардыгы динден фатва берет, баардыгы муну халал, муну харам, муну болот, муну болбойт. Муну айткан туура эмес айтып атат, муну туура айтты. Муну мыкты, бул мыкты эмес. Таразалаганга эч ким акы бере элек азыр. Кудай таалам жүрөктөгү нерсени бир гана Кудай таалам дейт. Илим деген нерсе бул илим баарында болгон, шайтанда да болгон, иблисте да болгон. Иблис да илимдүү болгон. Иблис да кезинде балким периштелерге сабак берген зат болгон. Бирок анын текеберлигинен кабыл албагандыктан адам баласын жаратып Алла таалам сажда кылгыла деген буйругуна баш ийбегендиктен Кудай тааламдын түбөлүк мээриминен чыккан зат. Бирок бизде кыяматка чейин адаштырат. Ошон үчүн бул каржы маселеси кандай эле намазды, орозону, зекетти, хажды үйрөнүшүбүз керек, аткарышыбыз керек болгондой эле үйрөнүшүбүз керек болгон тармактардын катарында каржы жагын. Сен үйдө элементарды үй бүлөнү атасыз. Үй бүлөлүк каржылык грамотность деп коет, сабаттуулугуңуз болбосо, эртең 1 айлык ала турган айлыгыңызды же айлыгыбызды жеткире албай айлабыз кетип карыз болобуз. Бир жылда канча? Бул эми финансылык грамотность деген бар да, сабаттуулук финансылык. Ошондой эле бул каржы маселеси билиш керек. Ушул нерседе сизге бир кошумча алып кетейин. Ушул экономика, финансылык жаатта дагы биз ушул жаатта иштейбиз да. Любой ушу үй бүлөдөн баштап, жеке адамдан баштап мамлекетке чейин каржы издейбиз. Эгер биз өнүгөбүз десек, капитализация деп коет. Ошол компания болобу, же бир ишкерлик кыласыз, соода кыласызбы, ошонун тыйынды тартып өнүктүрүү маселесин алып келебиз. Муну мамлекет да издейт. Ошон чоң мамлекеттерде бүгүнкү Кытайга окшогон, Америка окшогон булар да бири-бирине карыз. Неге дегенде өзүнүн экономикасын көтөрүшөт. Бүгүнкү мисалы ВВП 100 триллиондон тегерегенде деп акыркы маалыматта айтылат, доллар менен алсак, ошонун канча бир бөлүгү Америка түзөт. Калп айтпасам, эсимен чыгып калбаса, бир 20-30% Америка түзөт. Ошондо деле
Америкадагы ушундай күчтүү өлкө дагы тыйын издейт экен. Эми алар адал тарабын издебейт, бирок принципке жараша мусулман болгондо биз ушул тарабын изилдейт экенбиз, карайт экенбиз. Анан сиз жана айтып кеткен нерседе да бир кызык тема эметип калдым да. Сурагым келип турат сизден. Зекет. Зекет бул да экономикалык бир инструмент десек болот да. Шарияттын ичинде, туурабы? Ошол себептен финансылык. Ошол себептен мисалы бүгүнкү күнү зекеттер мисалы мусулмандар өтө көп, 2 миллиардка жакындап калды. Зекеттер төлөнүп атат, бирөө мүмкүн расмий төлөп атат, мүмкүн бирөө расмий эмес төлөп атат, бирок төлөнүп атат. Кандай бир деңгээлде. Неге илгери зекеттен башка салык салбай эле мамлекеттер, мусулман мамлекеттер күчтүү болгон, бүгүнкү күнү зекет согулса деле тыйын жетпейт. Кандай деп ойлойсуз? Берекет маселеси. Бүгүнкү күндөгү эгер ар бир мусулман инсан, колунда бар инсандар, байлар, колунда бар инсан, зекет берүүсү фарз болгон инсандар өз зекеттерин өлчөмүндө шарият уруксат берген, буйруган өлчөмдөн эң стартовый деп коет го, 2,5% деп мисалы үчүн дейм берген болгондо бүгүнкү күндө дүйнөдөгү кедейлик жокчулук болмок эмес. Бул немеси деңгээли өтө жок болуп жоюлмак. Умар ибн Абдул-Азиздин учурунда жоголгондой эле. 5-халифа деп айтылат. Ошонун учурунда 3 жылдын ичинде ушундай реформа кылган, укмуш мындай уникалдуу реформаны кылган мыкты инсан болгон. Жаш өзү дагы реформа кылганда ошол акырында ушунун образын айтып атам. Зекет бере турган инсандар кимге берерин билбей калган. Себеби муктаждар жок болуп калган, жок муктаж эмесмин деген. Бардыгы кесипкөйлүккө, эмгектенип, пешене терме иштегенге киришкен. Тапкан кирешеси өздөрүнө жете турган болгон, зекет алуу эмесине кирбей калган. Кедей, кембагалдын немесине келбей калган. Онан ар кандай фонддорду, вакыф деп коебуз, фонддорду уюштуруу менен Умар ибн Абдул-Азиз эмне кылган? Жаратылыштык коргоо фонду, жан жаныбарларды коргоо фонду дегенде жанагы ушундай үй-бүлөлөрдү колдоо фонду деп, жаш үй-бүлөлөрдү ошондой сонун жаңы проекттерге эме кылган, кирген да. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү зекет темасы ал өзүнчө бир тема. Өзүнчө чоң тема. Бул теманы эгерде байлыктарыбызды, капиталыбызды, финансылык эмебизди тазалагыбыз келген болсо, бул зекет биз шариятта жөнөкөй тил менен айтып коеюн, зекет берген малдан береби, эмнеден берет, колунда бар товардан береби, эмнеден берсе дагы ошол бар байлыгын сактап берет. Тазалайт. Тазалайт, жоголуп кетүүдөн, ар кандай бузулуп кетүүдөн, алдап кетет, урдап кетет бирлер дейбиз го. Бул себептер эмесинен зекет бербегенден кийин көпчүлүгү деп айтам да. Ал эми садакачы берген адамдын жанын сактайт. Ден соолугун, ар кандай кырсыктан, тигинден, мындан деген нерсе. Ошон үчүн бул бири-бирине аралаштырбаш керек. Бири-бирин айырмалай билиш керек. Кудай таалам ар бир инсанга зекет берүү мүмкүнчүлүгүн берген эмес. Мен ойлойм, буну мамлекеттик деңгээлде, коомдук негизге чыгара турган болсок, кээ бир өлкөлөрдө бүгүн деле бар болуш керек. Кирешесинен жанагы 1С деп бухгалтериялык программалар бар го кээ бирки. Ошосуңа ар деле учетный беремеде уже именно айлык беремесине дагы бир пункттарын киргизип койгон, зекетинен алынып берет акырында бизнесинде. Бизнесмендер да муну өзү кыйнап топтогондон кийин анан эсептеп бергиси келип келбей, кезинде Азырет Абу-Бакр Сыддык учурунда, халифа доорунда зекет бербегендерге каршы согуш ачкан. Согуш жарыялаган. Аллах жана пайгамбардын да душмандары болот деген бир эмеге чейин. Эмнеге? Кабыл алган инсандар чыккан. Зекеттен парз эмес, кайдан чыгатыңар депчи. Ошонусуңар себеби мен өзүм таптым дейт да, пешене термен уктабадым, күндө түн ичинде турдум, мисалы үчүн суукка тоңдум, анан келип тапканым эме бөлүп коймок белем деген да түшүнүк болот да. Ошон үчүн жок. Ким берди? Берүүчү Аллах Таала. Эми Аллах Тааланын жолунда кайра өткөрүп беришибиз керек. Ошон үчүн ошол каржылык эмесинде сиз айткандай зекеттин да орду чоң. Бул каржылык Ислам банк чөйрөсүндө өзүңүз билгендей эле муну зекет чыгаруу дагы керек болгон болсо, садака кылып берүү дагы, кайрымдуулук кылуу дагы жактары бар, болуш керек. Коштол болсо, ошол банктар дагы, ошол терезелер дагы эртең алардын өмүрү узун болбойт. Туура айтасыз. Бул да чоң бир тема экен. Тема өзүнчө. Бул мурабаха болобу, мушарака болобу, мудараба, бул сделкалар боюнча да бир өзүнчө бир чыгарылыштар кылышыбыз керек. Мүмкүн дагы бир устаздарды чакырып, дагы бир эксперттер чакырып, бир кененирээк чөйрө кылсак жакшы болот. Менин оюмча сонун болот да. Анан ошол теманы мындай ачышыбыз керек да. Диний эле тараптан эмес, сиздер баягы диний тараптан ачып берсеңиздер, биз ошол коллегалар чакырсак, мүмкүн биз экономик финансылык тараптан мыйзам ченеминде кандай болуш керек деп бир мүмкүн бир ушундан бир сунуш чыгат. Мамлекеттик, может быть, тиешелүү органдарга, службаларга, министрликтерге биз сунуш кылышыбыз мүмкүн да. Ушундай кылбайлыбы? Жакшыртканга. Депчи, Кудай буйруса. Ушундай жакшы идеялар келе берет да. Жакшы адамдар менен сүйлөшөсөк, ушундай жакшы идеялар келе берет.
буюрса дагы бир ушуга даярданып туруп эмки чыгарылыштарга дагы бир жакшыраак даярданалы Кудай буюрсачы. Анан кийин менде дагы ушул бир суроо бар. Сиздин жеке мындайча айтканда баскан жолуңузга дагычы. Сиз кайерден окугансыз, кандай болсо, бүгүнкү күнү биз мына билебиз, абдан жакшы билебиз. Сиз менен экөөбүз кызматташканбыз. Сиздин ошол берген диний тараптан фатваларыңыз, сиздер бир эмеде чогулуп, ошол менен биз кызмат кылып иштегенбиз. Сиз бүгүнкү күнү Бакай банктын Ислам терезе, Бакай Ислам деп аталып калды бүгүнкү күнү. Мурда Ислам финанс центр эле, эсиңиздеби? Ошол центрдеги шариаттык кеңешинин төрагасысыз бүгүнкү күнү. Андан тышкары алымдар кеңешинин мүчөсү. Ал жерде рабочий группа комитеттердин төрагасы. Сиз фискальный комитет, мен үчүн мынакей налогообложениеге жакын маселе экен. Негизи көп сиздин мындай кылып жаткан нерселериңиз бар да. Мүмкүн көп киши айтпайт, мүмкүн айтылбайт, эми сөзү айта албайсыз. Сиз кызмат кыла бересиз, иштей бересиз. Бирок мен оюмча ушундай жерлерде, площадкаларда кичине айтып кетишибиз керек да, басым жасапчы. Сиз кайерде окудуңуз, кандай болдуңуз, ушул банк тармагына кандай келип калдыңыз, бир кыскача да ушул маселе маалымат берсе сонун болот мен оюмча. Эми Алла разы болсун. Билбейм. Кандай деп айтсак, негизи мен азыр 50 жаштамын. 51 жашка кетип атабыз, мынакей буюрса. Ош шаарында төрөлүп өсүп, Ош областы Кара Суу району деп айтылат да, бирок негизи түбү Нарындан болот. Башынан апам Нукаттан болот. Тай журтубуз Нукаттан болот. Анан мен кичине балалык кезим мен Ошто өсөт. Ошто окуп, анан шаардагы мектепте Барпы атындагы 38-чи мектепти бүтүргөм. 1992 жылы. Ошондон бүтүрүп аткан жылы бир жыл 10 класстан 11 класстан деп 11 класстын жылында мен негедир экономикалык факультет тапшыргым келген. Муну көп жерде айта элекмин, биринчи жолу айтып атам негизи. Анан бир жыл бою атайын ошол учурда Советтер Союзунун жаңы бүтүп аткан учурларында 91 жылдарда репетитор алып атайын Ош университетте бир агайыбыз бар болчу, Байгазаков агай деген. Ошо агайга атайын бир жыл математика боюнча атайын немеге бардым. Өзүнчө курс сабак алдым. Негедир кызыгып, негедир качып. Анан албетте Оштого ошол учурда тандоо керек болуп калды. Ата-энебиз жаңы ачылган юридикалык факультетке тапшыр деп атат. Мен экономикалык факультетке тапшырам деп атам. Ошол учурда өзүм кызыккан биология боюнча областтык олимпиадада биринчи орунду алгандыгым үчүн ошол учурдун шарттарына ылайык бекер окууга киргизүү кабыл алуу бар болчу. Илгери ушундай болчу. Биофак деп коет, Ош университети биофакка өткөн болдум. На конкурсна основе деп коет. Конкурс основада. Негеден биринчи орунду алган адам өтөт. Үчөөнүн алдында тандоо керек болуп калды. Экономикага факультетке өзүм тапшырдым. Чыныгы өзүм тапшырып. Күчүңүз менен? Күчүм менен тапшырдым, өттүм. Анан ата-энемдин сөзүнөн чыга албадым. Ата-энем ошол учурда айтты, юридикалык. Мен үчүн юридикалык багыт өтө жаңы болчу. Ошон Турсунбай Ажыбакиров ал убакта юрист келмеден экзамен алган өзү, кирип экзаменден. Анан Кудай насип кылып өтүп калып, анан юрфакка окуп калдым. Ошол жерден анан Египетке чакыруу келип, 3 бала Ош университетинен, мамлекеттик университеттен 3 бала, 7 Бишкектеги университеттерден деп 10 баланы мамлекеттик программа менен кеткенбиз. Билим берүү министрлиги ошол учурда өзү андан кийин эме кылып, министр өзү узатып дегендей бизде мамлекеттик эмес менен Москвага барып 3 күн текшерүүдөн өтүп деген алакта ушундай катуу болчу. Анан Кувейтке алып барып биздин спонсорубуз ал жакта кувейттик бир Абдулла Саудалбеков менен Раматылык аксакал жакын 1-2 жылда болду өткөндө. Ошо бизге стипендия берип окутту. Стипендия менен окудум. Жеке адам. Анан ошентип болуп туруп Египетке барып Каирский университетке Ал-Иктисад улуму сияса деген факультетке тапшырдым. Экономика, наука, политика деген. Экономика. Араб тилинде окудум 1 жыл. Даярдоо курсунда экинчи эмесинде биринчи курсту араң бүтүрө албай, анан кийин араб тилинде да вышматы кантип окуйсуз араб тилинде. Кантип экономика сабактарын окуйм. Өтө кыйын болчу. Сен барьер языковой, тилдики. Анан ошо менен сунуштап мен Алиаскар университетине тапшырсаң жакшы болот, болбосо кете бересиңдер үйгө. Бир көрөйүн деп анан Алиаскар университетинен санавия деген махат деп коет, ошонун биринчи курсуна өттүм. Анан ислам дилине сүмгүп кирип кеттим, ошол жерден кеттим мен. Анан ошодон кирип окуп олтуруп Алиаскар университетинин Усулу-дин деп теология факультети, акыйда бөлүмүн бүтүрдүм. Келип Бишкек гуманитарлык университетинде магистратураны окудук 2 жыл. Канча жыл окудуңуз? 10 жыл, 11 жылга келип калды. 92 жылдан баштап ошондо 2002 декабрда бүтүрдүм. 2003 кайтып келдим. Ажыга атайын белек алып берди, биринчи бүтүрчү деп мага ошол спонсорубуз үй бүлөм менен, кызым менен дегендей. Ажыга барып андан нары бул жакка Кыргызстанга келип эле коомдук иште иштедим. 7
7 жылдай коомдук иште, 7 жыл эмес, 11 жыл. Канча жылда болуп калды ошондо? 2003'төн баштап 2014 чейин коомдук иштерде иштедим. Бишкекте 4 жыл, анан Оштого иштедим 7 жыл. 11 жыл бою коомдук иштерде жүрдүм, баягындай ар кандай мындай фонд ачып, фонддун негизинде деп башата деп анан уюштуруп, негиздеп ошол фондду өзүбүз эле сырттан эч ким эме албай, өзүбүз негиздегенбиз. Кийин анан 2014 уламалар кеңешине, алымдар кеңешине кирдик. Ошол учурдагы анан Ислам университетине келдим. 2003'төн Ислам университетинде сабак берчү элем өзү негизи. Бишкекте жүргөн кезде. Анан кайра 2014 келип сабак бердим, проректор кылып алды, Алчы Курсас. Анан проректор, кийин ректор болдум 2016-2017. Анан ортодо Бишкек гуманитарлык университетинде магистратураны бүтүрдүм 2 жыл, 2005-2007. Анан эл аралык университетте 3 жыл Чубак Ажы, Раматылык Чубак Ажы менен чогуу докторантураны PhD деп окудук. Эми бирок жанагындай защита деп коет, эме кылып келгенде ковид болуп кетти, башка болду дегендей анан токтоп турат. Чубак Ажы өтүп кетти Раматылык. Анан 2016-17 Ислам университетине ректор болуп турган кезинде Чубак Ажы келди. Чубак Ажы Раматылык келип, анан экөөбүз жашыбыз да тең да. Анан Марс ажыкем деди, Марсалмам бир сунуш менен келип атам, жок дебеңиз деди баштарында. Мен айттым, сунушуңузду биринчи угайын десем, эми ушундай биз ибадат бөлүмүн же башка жагына карай бербей, ислам каржы жагында өнүктүрөлү. Мына азыр бир таксырларыбыз сунуштап, атайын бир банкка чакырып атат, шарият кеңешке. Сиз, мен, анан Кадыр Ажы Маликов, орус тилдүү, ошо киши үчөөбүз кирейли деди. Мен бул тармакта дедим, ажекем теориядан алып кеткенмин, практикасы жок бул эменин десем. Мен деле ошондой эле деп, жема киши күчтүү, алым киши го, Алла ыраазы болсун. Мен айттым, жок, мындай кыла албай болсок, бир топ эмеден анан киши мындай настойчиво деп коет, атайын үстүндө туруп, анан акыры макул дедикти, макул деп кирдик. 2017-2018 БТА банктын эмесинде, кийин Бакай алып, аны сатып алгандан кийин экөө бириктирүүбөм. Ошол эле состав калдык. Курамы 5 киши болчу, билесиз, өзүңүз жетекчибиз болчуңуз 2018-19 болуш керек. Ислам финанс борбору деп. Шарият кеңеш кийин 5тен 3кө түшүрдүк. Шарият ошол эле Кадыр Ажы, ошол эле Чубак Ажы менен. Анан 2020-жылы каргашалы ковид болгондо акыркы күнүнө чейин Чубак ажекем ошо шарият кеңештин төрагасы болуп, Бакай ислам эмесинде, ислам финанс борборунда иштеди. Чогуу иштедик, анан кайтыш болду. Ошол жааттан эми азыр Ислам университетинде сабак берем, алымдар кеңешинде. Ошол учурда муфтияттын алдында ачылган адал бөлүмү бар, халал бөлүмү деп айтабыз. Ал жакында эле чогулуш болуп, анан чакырышыптыр, ал жака дагы шарият кеңеш. Сертификациялоо боюнча. Ооба, шарият кеңеш бар. Жорубай Дамлабыз менен, Бактияр Ажекем менен ошол жерде шарият кеңеште төрага деп шайлашты. Ал жакта да иштеп атабыз. Ал жак тармакта мен үчүн кызык. Кыскасы ушул тармактарда иштеп атам, коомдук иште дагы атайын артта калбайын деп, общественный фонд, коомдук фонд ачканбыз Ордо деп, диалог платформа. Бул билим берүү тармагы болот, бул үй бүлө баалуулуктар болот, бул жерде ынтымак, биримдик, достук деген нерсе, дүйнөдө согуш болбосун деген жакшы тилектер менен мындай көбүнчөсү дагы үй бүлө баалуулуктарына орун берип, билим берүү тармагында мүмкүн болушунча эмне салым кошо алабыз деген мыкты биздин залкар улуулар менен, Ишенгүл эжеке, Асан Болжурова, Асан Соночу Ормушов агайга окшогон мыкты залкар академик профессор агайларыбыз менен, Кыяз Молдокасымов агайлар менен чогуу иштешүүгө аракет кылып атабыз. Алла ыраазы болсун. Өтө сонун. Сиз ошондо илгерки болгон жаш кезиңиздеги мындай мечта деп коет го, кыялдануу. Ошол калган окшойт менде. Эмнегедир ушу акыркы учурларда Кудай тааланын дагы эмесинде мен ушул тармактан эмнегедир эле мен өзүм каалабайт эле элекчи мындай ушул тармакка тагдырдын эмеси менен бурулуп келатабыз да. Анан бир чети айттым, демек Кудай таала мага ушул нерсени ыра көрдү окшойт. Мен анда акысын берейин деп, колдон келишинче жана айтканым ошол студентмин дегенде, окуучумун дагы бул тармакта, окуп атам. Такафул боюнча дагы атайын иншуренс деп коет го, баягындай камсыздандыруу боюнча дагы атайын Бакай такафул эмеси ачылган, камсыздандыруу боюнча страховая исламдык бир эмеси боюнча. Ал жерде дагы чогуу чараны алып кетип атабыз. Сонун. Дагы ушул жерден мага да бир сабак болуп атат. Сиз өз учуруңузда ошо койгон максатыңызды мындайча айтканда паузага коюп, ата энеңизге итаат кылып, баш ийүүнүн дагы бул берекеси, жакшы жагы бар экен да. Албетте, дуаларым. Ошо менен сиз ата энеңиздин ыраазычылыгын таапсыз. Бүгүнкү күнү Кудай кайрылы сизди алып келип, экономика, финансыга алып келип, мындайча айтканда мечтаңызга келипсиз да, кыялыңызгачы. Ошол эки нерсени таңдап кой. Эгер ошол убакта бир аз баягы жаштык кылып, жок мен бияка окуйм, ушул менен кетем десеңиз, мүмкүн бир аз нааразычылыктар болуп башкача болуп кетмекпи дейм. Бул баягы пенделик ой да. Андай бул шариатта дагы антип ойлонгон болбойт деп айтышат го. Кудай таала устаздар. Кудай таала мустазат.
Бирок негизи ушундай баягы пендечилик ой кетет экен да кээдечи. Менин оюмча бул өтө сонун болгон. Бүгүнкү да сиздин салым кылып жаткан салымыңыз өтө чоң. Андан кийин бул суроону да мен мындай берип жатканда ошол баарыбызга сабак болуп кетсин. Угуучуларга да, бизге дагы, өзүбүзгө да бир сабак болсун. Андан кийин бүгүнкү күнү өткөндө дагы мага дагы ошо бир эки суроо болду да. Сиз кимсиз? Сиз жаныңызда сүйлөп аткан адам ким дегендиктен мен ошол суроону бере баштадым да. Мисалы, сиз кимсиз дегендей суроо бердим да. Азырчы кечиресиз, мүмкүн бир аз адепсиздик болуп калды. Бирок зато биз мындай сиз жөнүндө көп маалымат алдык. Ооба, дагы айтып кетейин, кээ бирлери ойлоп калышы мүмкүн, бул эми баягы светтик бире менен жүрөт дегендейчи. Мен ооба светтик дейинби, заманбап дейбизби, дүйнө таным дейбизби, илим менен, акыл менен жүрөктү дайыма үйлөндүргөнгө кызыктар болгон инсандардын катарындамын. Акыл менен жүрөктү. Бир чоң аалымдан сурашкан экен, убагында өзүнүн кезиндеги заманындагы күч органдары башка түшүнбөйчү, сен эмне кылгың келип атат, сен эмне аткарайын деп атасың десе, менин максатым бар, бийик максат. Максатыңыз эмне деп сураса айткан экен, мен акыл менен жүрөктү бириктирейин, үйлөндүрөйүн деп атам депчи. Мунун максаты ошол. Бул дүйнөнүн илимин алайын, ошол эле учурда ахиреттин илимин алайын деп, жана мен ошол жаатта айтат элем, ооба, устаздарым бар. Тизе бүгүп отуруп алган устаздарым бар. Ошол эле устаздар, аалымдарыбыз окуган баарын дебейин, көпчүлүк китептерин ошол окуп бүтүргөнбүз. Алхамдулилlah, фык жаатында болсун, акыйда жаатында болсун, ошол эле хадис жаатында, тафсир жаатында болсун, ошол эле тасаввуф боюнча дагы мындайча айтканда диний эмелерди айтып атам да. Анын жанында мен ушул нерсени кааладым. Ооба, мен жөн эле классикалык бир эме катарында бир диний адам, молдо тип эмесинде калып калбастан, мүмкүн болушунча динибизди бүгүнкү элдин каалап аткан талабына ылайык кантип бере алабыз? Пайгамбарыбызды кантип сүйдүрө алабыз? Канткенде, мисалы үчүн, анын өмүр баянын таржымалын элге жеткире алабыз деген нерсе мен өйүп келген. Ошон үчүн жана Мавлид программаларын биринчи уюштурганбыз, биринчи баштаганбыз Кыргызстанда. Ошол жана аны дагы бирөөлөрдөн көрүп келип кылабыз да. Муну барып Москвадан көрүп келгенбиз, татар туугандарыбыздан, мусулмандардан жана башка жактан. Ошентип олтуруп, анан жаңы коомдук иште дагы активдүүлүк болду. Азыр эми ошол эле Ислам каржы банк эмесинде дагы тынбай, мен дайыма айтам, кайсы жерде үйрөтө турган жерлер болсо барып окуп келгенге даярмын деп атам. Жакында эле Медина шаарына барып 6 күн 7 күн окуп кайттык. Абдан сонун болду. Дагы башка жерге болсо дагы барам. Пакистанда болобу, Малайзияда болсо Малайзияга барайын деп атам. Эмнеге дегенде үйрөнөйүн, көрөйүн. Себеби эч качан кеч эмес экен. Эч качан биз өзүбүздү эрте карытып албашыбыз керек. Адамдар 90 жашында Абу Айюб аль-Ансари Hazretleri Мединадан келип 90 жашында Стамбулду фатых деп коюп, Стамбул, азыркы Стамбулду эмне кылып, аттын үстүндө кирип, жаштар корккон учурда ал кирип, ошол жерден келип, мусулманчылыкка, ислам динине чакырып, ошол душмандарга каршы согушуп, ошол жерде сөөгү коюлуп, бүгүнкү күндө шейит болгон сахаба. 90 жашында адамдар ошондой бийик максаттарына жетип атат да. Биз бүгүн эрте эле 40-50 жашыбызда эле каарып, анан да бир 10 жылдан кийин бирото пенсияга чыктым, мен бүттүм деген нерсеге келбешибиз керек. Тескерисинче Кудай Таалам акылды белгилүү убакытка чейин бышырат экен. Бышкандан кийин ошо тажрыйба алат экен. Тажрыйба алган акыл менен, тажрыйба менен, дарамет менен, илим менен дагы көбүрөөк Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн деп кызмат кыла турган күндөр алды деп ойлойм да, буюрса. Буюрса. Узун өмүр болсун, береке берсин устаз. Баарыбызга, сизге дагы. Кудай буюрса, бул сизден тышкары дагы мынакей көптөгөн устаздар кызмат кылып атасыздар. Именно ислам каржылоосу боюнча да. Ошо айтып кеттиңиз, баса айтып кеттиңиз, Чубак ажы убагын. Ошо Чубак ажы боюнча да көптөгөн суроолор болот атпайбы? Банкта иштегенби, иштебегенби? Мынакей сиз БТА банкка сиз алып келбей, сизди алып келген. Мени чакырган. Сизди алып келген. Мен оюнда да жок болчу. Мынакей тарыхтын бир эмелери ачылып атат да, барактарычы бул жерде. Эми сиз ал кишинин замандаш болуп калдыңыз ошол убакта, туурабы? Коллегасы болуп калдыңыз. Эми баягы устаздар, башка мамилеңиздерден тышкары да. Анан кийин ошон үчүн бул дагы биз мындай тарыхты бурмалабай баса белгилеп кетишибиз керек. Ошол убакта мына БТА сиз айтып калдыңыз, Бакай кошулган убакта биз да ошо сиздер менен бир аз иштешип калдык. Мен өтө кубанычтамын. Бул дагы бир мен кийин дагы балдарыма Кудай буйрса, неберелерим айта турган бир сыймыктанып айта турган нерселер десем болот да, ачыгын айтканчы. Ошол канча жыл болду, ошол 2016-17ден баштап 2020га чейин ошол иш алып бардык бир бөлүгү. Андан кийин дагы алып бардык 2023-ке чейин. Кудай буйрса, сиздер эми дальше мындай андан ары иш алып барып атасыздар. Көптөгөн устаздар Кудай буйрса ушинтип чакырып, устаздардын бүгүнкү күнү мындай ушундай бир да мен ой келип атат. Бир гана ибадат маселелеринен эле эмес, ибадаттардын устаздардын башка тарабындагы ачуу маселеси, экономикага, финансылык тараптан кандай экен,
кандай көз карашын, кандай кызматтар болуп аткан экен. Ошол эле менен өткөндө да бир айтып кеттим элем. Сизден чыккан Кадыр ажы, бүгүнкү күнү Эмил устаз, Кудай буйрса жакын арада ушу бир чыгарыш кылалы деп атабыз, сүйлөшүп, Кудай буйрса. Ошол эле Максат Дамла, мынакей Максат Дамланын колунда бир аз биз да ушу иштеп калдык илгери Эко экономик банк убагында, Эко банк убагында 2008, 2009, 2007 жылдары. Ошол дамлаларды, жигитали дамлаларда көп дамлалар. Эми азыр отурсак чоң список да. Ошонун баарын тең чекесин чакырып, сүйлөшүп, баарлашып, ушул бир мындай тарыхый моменттерди бекитип коюшубуз керек болуп атат да. Анан элге, эң башкысы элге туура маалымат беришибиз керек болуп атат. Эл көрүп, ушундай экен, устаздар бир гана эле азыр ушундай болуп калбады. Сакал койсо эле устаз экен, илимдүү экен, сакал жок болсо, бул мындай экен деген адамдар сырткы келбет менен мындай эме кабыл алып калышты да. Кандай бир чечимдер кабыл алып калышты да. Бул үстүрткү мындай сатхий деп коет, үстүрдөн караган көз карашта. Бул эми терең илимдин, терең имандын, такыбалыктын белгиси эмес да. Адамдар андай назар менен карабашыбыз керек. Алла таалам жүрөктөрдөгү ким эмнени ойлоп атат, кандай амал кылып атканын Кудай таалам көрүп турат да негизи. Анан мен чакырып кетет элем. Ошо мекендештерибизди да, бир туугандарды дагы кыска дүйнөдө жашап атабыз, өмүрдө жашап атабыз. Ар бирибиз Алла ыраазылыгы үчүн деп иштеп атабыз. Рызкын адалдан таап, үйлөрүн багып дегендей коомго пайдалуу инсан болсок экен деген маселе. Кээ бир учурларда көңүл ооруткан нерселер болот экен, устаздардын деле көңүлү ооруп калат экен да. Мына банкта ошол жактын акчасын алып алып, пайда ошол жактын тилин сөзүн сүйлөгөн инсандар деп бир тараптуу күнөөлөгөн, каралаган инсандар чыгып калат экен да арабызда. Анан оларды түшүнөбүз эми. Бул инсандарды мен айтат элем, байкуш инсандар деп айтам. Кээде өзүнүн бир эмесин бир травма деп коет го биздин заманбап тил менен айтканда. Травмасын, комплекси бар, травмасы бардыр балким. Биле албадым, бирок ар бир устаздын жүрөгүндөгү нерсени биле албайбыз. Биз банкка айлык алабыз, акча тапсак экен деп келген жокпуз деп айтам. Муну Раматыл Чубагажынын убагында да айтканбыз, сүйлөшкөнбүз. Акча да баса белгилеп айткан. Биз бул жакта динибиздин ушул тазалыгы ушул жерде дагы орноп, адамдар таап аткан акча тыйымдагы адалдан тапканга шарт түзүлсө экен деген ниет менен келип отурабыз деген көп сөздөрдү көп айтчу чоң устаздар. Ошол нерсесин дааваттык кылып айткан элге дагы. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде устаздардын көпчүлүк дээрлик баардыгы эле ошондой эле ниетте кылып атат, ишин кылып атат. Ал эми соода сатык аркылуу иш кылып пайда табуу эшиги динибизде ачылган келем. Мүмкүн болсо мусулман адам күчтүү болуш керек. Илимий жагынан, билими жагынан, финансылык жактан дагы грамотный болуш керек. Берүүчүлөрдөн болуш керек, берүүчү колдон болуш керек, алуучу колдон эмес. Ошон үчүн алиядул улия деп айтат да мынча. Ошондо гана мыкты мусулман болот. Болбосо биз бир тараптуу сынчы, бүгүнкү күндө баарын айыптаган, кемчилдигин издеген, жамандаган, шыбаган, сөгүнгөн, ушактаган, жалаа жапкан, бул бирөө дагы мусулманчылыкка дал келбейт. Ошол эле банкта деп аткан, доо коюп аткан, бул жерде жок мурабаха деп аткан нерселерде эгерде жок болсо андан аты мурабаха деп аталбайт да. Эгер шариатка төрттөп келбеген болсо ал мурабаха деп аталбайт анда. Аны аташтын кереги деле жок. Ошол жерде турган учурда ичинде шариат кеңеште турган устаздардын бири менен банктагы жетекчиликтер менен канчалык деңгээлде ары бар, бери келип кээ бир маселелерде турабы, өзүңүз билесиз. Тургандыгы, бекем тургандыгын, муну биз гана биз ичкеридеги устаздар билет негизинен. Алхамдулилля. Анчалык эмес, ошон үчүн бул өнүгүп атат, өнүгүш керек. Бул буюрса жакшы нукка түшөт. Ушундай талкуулар болгондо бир өнүгүүнүн бир белгиси болот. Көп киши бул көңүл буруп атат. Алардын деле бар. Муктаж болуп атат, муктаж мүмкүн чечилбей атат. Анан ошо айтып кетет ошол арасында мурабаха мындай, тиндей деген арасында эми кээрлеринин дагы пикири туура менин оюмчачы. Биз азыр мындай изилдеп атабыз да, банк сферасына чыгып өзүчө иш алып барып атып, изилдеп атабыз, ошо көп адамдар алданып калгандар да бар экен. Ал кандай алданып калган? Ортомчулар, ошол эле мошенниктер, аферисттер ортодон мурабаха бул, тигил бул деп банктын башка бирөөнүн атын жамынып сатып, ошол көп адамдарга зыянды да тийгизип койгондор бар экен да. Ошонун аркасынан эми мурабаха мындай, мурабаха тигиндей деген сөздөр көбөйөттүр. Мында биз дагы өзүбүздүн бир аналитика жүргүзүп атабыз. Баштадык, Кудай буйрса, анда бир күнү жарыя кылабыз, Кудай буйрса. Анан мен ушул акыйкат сөз айтып кетейин дедим элем да, сиз жакшы нерсени айтып кеттиңиз. Ушул банк сферасында, финансылык сферасында, шариаттык кеңеште иштеп аткан устаздар. Эми биз 10 жылдан ашык ушу банк сферасында ислам принциптери боюнча кызмат кылдык, сиз өзүңүз билесиз. Мен айтып кетет элем. Устаздар бүгүнкү күнү сиздер эми Аллах ыраазы болсун. Ал жерде айлык алып атат, анан кийин бир пайда көрүп атат деп. Эми ал күлкүлүү нерсе, ачыгын айтайын. Биз ошол кагаздарды көрүп, ошол бюджеттерди сунуштап бекитип, мындай кызмат кылып жүргөнбүз. Ал нерсе эч кандай несоразмерный деп коет го. Ошол нерсеге туура келбеген эле нерселер
баягындай мыйзам ченеминде коюлуш керек деген үчүн эле коюлуп калган бир кандай бир айлакалар болушу мүмкүн. Бирок ал ачык сөз мындай бир чоң нерсе жарап эте турган нерсе эмес. Ошон үчүн бул жерде сиздер берип аткан убактыңыздар, илимиңиздер бул 100 эсе, 1000 эсе мүмкүн бир чексиз эсе чоң деп ойлойм да ал нерсени. Ошон үчүн бул күнөө коюу мындай өтө адепсиздикке туура келет деп ойлойм. Иншалла Алла Таалам аларга дагы бекем иман, хидаят берсин дейбиз. Анан сөзүмдү жыйынтап жатып ушуну айтат элем. Азирет Умар бир күнү базарга барып, бир базарда бир саудагер өтө төмөн баада товар сатканын көрөт. Өтө төмөн баада, базардын баасынан төмөндөйт. Ошондо барып тиги саудагерге айткан сөзү бар да, имма ан тазида фи са'ар, бааны көтөрөсүң дейт, баа кошосуң, базардын баасын бузбагын дейт да. Азирет Умар халифа, карасаңыз, сауда намазына барып кийлигишкен жери жок, бирок адамдын соодасына барып кийлигишет. Же болбосом дейт, ва имма ан тарфа ан сук, анда бул базардан кет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жума күндөрү, кайсы күндөрдө чыгып, буудай саткандардын буудайына колун салып, суу коюп мындаштырып килограмм орулуп койбоду экенин текшерген. Демек, сода саттык акча тыйын болгон жерде көп фитна болот, азырчы көп болот. Көп сөз ээрчийт. Ошон үчүн таквалык мына ошол жерде. Таквалык ошол жерде карманып калды. Ошон үчүн мен бардык мекендештерди дагы чакырат элем. Диндин атын жамынбаңыздар депчи. Динди жамынып алып, кээ бир терминдерди жамынып алып, биз ушуну кылып атабыз деп, халал тиги деп, же болбосо ушу мурабаха деп жамынып алган, бул кыяматта эмеси оор, сураксы болот. Алла Таалам баарыбызга түшүнүк берсин, өнүксүн. Мамлекетибиз эгерде мусулмандар байыса, экономикабыз эле байыйт, мамлекетибиз өнүгөт. Бай адамдардын саны көп болсо, кайрымдуулук көп болот. Кайрымдуулук көп болгон болсо, жанагындай колунда жок кедей, кембагал деген түшүнүк калбайт, азаят максималдуу түрдө. Аларга жумуш жерге тапканга мүмкүнчүлүк болот. Коом социалдык абалыбыз жакшырат деген үмүттөбүз. Алла ыраазы болсун сизге дагы. Сизге да чоң рахмат, келип бердиңиз. Мындан аркы дагы бир темаларды талкууга чакырабыз. Келип туруңуз, Кудай буйрса. Менин оюмча ушул жарыялагандан кийин сиздер дагы мекендештер өзүңүздөрдүн бир ой пикириңизди айтыңыздар, кандай кылып жүргүзөлү, кандай маалыматтар керек болот элге. Ошол себептен бул өтө маанилүү нерсе. Сизден Аллах ыраазы болсун. Устаз, келип бериңизге чоң рахмат. Сизден чоң рахмат. Кызматыңызга береке. Рахмат. Рахмат.